Кыргызстан атагын чыгарган кыздар болот деген үмүтүм бар. Токтокан Чокоеванын алдына максат койгону, идеяга бай экени көптөгөн окуучуларга шык берип, келечегин түптөөгө жардам берет. Ал кандай гана кырдал болбосун, жакшы тарабын ойлоп, жаман тарабын көмүскөтө калтырат. Жашоонун баасы өтө бийик экендигин ооруп калганыңда, же болбосо жаштык кезиң өтүп улгайып калганда билесиң. Баасы өтө бийик өмүрдү бартап, ар бир күнүбүздү, ар бир учурубузду, ар бир убактыбызды бийик санап, бийик кармап, өзүбүздү өзүбүз сыйлап алалы. Эгер биз өзүбүздү өзүбүз сыйлай албасак, бизди эч ким сыйлабайт. Токтокан Чокоева 1950-жылы Токтогул районунун Үч Терек айылында төрөлгөн. Атасы Чокой Жүдөмүшев, апасы Чачке Токтоназарова партиялык кызматтарда иштеген. Үч Терек районунун биринчи секретарынын, апам комсомол комитетинин биринчи секретары болчу, ошо партийный работниктин үй бүлөсүндө туулган. Биз Токтогулга көчүп кеткенбиз. Ал жерде атам 2 жылкы Сазовдон Кыргыз АССРнын жогорку советинин депутаты болгон. Анан 1967 жылы мен 10 классты бүтүп, күмүш медал менен бүтүп, анан кийин Жемпетке барып, Бишкектен орус тил, Жемпеттин орус тил адабият факультетине тапшырып, аны 73-жылы бүтүп келдим. 73-жылы бүтүп келип, Жетиген орто мектебинде орус тилине мугалим болуп иштей баштадым. Ал ар бир баланын кабыл алуусуна жараша көңүл бөлүп окутту. Жетишпей жатканын сүрөп, жетишкенин мактап, 27 жылдык мугалимдик иш тажрыйбасында окуучулардын сүйүктүү эжекесине айланды. Мектепте аябай бизге сабактарды жакшы түшүндүргөн, кичипейил, ийилчек, бизге сабакты изденүү менен түшүндүрүп, биз ушул эжекенин сабагына барганга кызыктар болчу элек, кызыгуу менен окушчу элек. Эжекелердин баары ушундай болсо экен деп ойлочу элек ошол убакта элечи. Эжеке ушундай жакшы сабактарды өттү, ошол убакта сабактарыбыз алигече биздин эсибизде. Ошол эжекебиздин өткөн сабактары бизге азыр дагы күч кубат берип, жол көрсөтүп келе жатат да. Келечек тагдырдын кандай болушун эч ким айтып бере албайт тура. Токтокан Чокоеванын жашоосунда 1999 жылы бурулуш болду. Орус тил мугалими болуп, номер 2 Чолпонбай Төлөберчиев атындагы мектепте 27 жыл иштедим. Анан 27 жылдан кийин багы башкы, анан кийинки дегендей болуп, 2 заман болуп бөлүндүк. Ушул 2 заман болуп мурда, анан кийин болуп, ушу врачтардын халатный отношениясы, кайдыгерлигинен мен 2 бутум бир жуманын ичинде 2 бутум кесилди. Андан кийин үйгө отуруп калайын десем чыдабадым. Себеби 27 жыл постоянно иштеп жүрүп андан кийин келип балдар чыгармачылык үйүнө кирип иштеңиз деп ал убакта Укубаев Токтоналы деген бала атайын кыргыз өнөр деген эме менен ачып берди да. Анан ошол жерде иштеп калдым. Андан кийин убакыт өттү, заман өзгөрүлдү. Анан бисер шурулар чыга баштады жаңы методика боюнча. Анан эмне үчүн биздин кыргыздын кыздары шуруларды билбейт, сайма сайган деле билбейт. Ушуларда үйрөнсүн деп элдик педагогика менен кыргыз тилин байланыштырып сабак өтө баштадым. Ошентип менин кыздарым өзлөрүнүн кичинекей колдору менен мындай көптөгөн гүлдөрдү токуганды үйрөнүштү. Бажырым талды башташ үчүн мен айтып 40 сантиметр неме аласыңар, бутак түз. Ага 15 мажүрүм талдын, майда мына сиздер жасаган мажүрүм талдын 15 бутагын эң башына, эң чокусуна оройбуз. Мына кыздар
Бұл қыздардың емгегі, емешлерден сұрайын да, қыздарым, емгек жөнінде қандай мақалдарды білесің? Ақақ көркі пермекте, азамат көркі емгекте. Дөлөтүңө ишенбе, мээнетиңе ишен. Ашық қалса қалсын, ішін қалбасын. Эл ичи өнөр кенчи. Уз-узду оймоғынан тааный. Жолдошу Алтымышбай Молдобаев жана 3 ул 2 кызы жүлүк болуп, маанайын көтөрүп, кайрадан коомго аралашканга себеп болушту. 99-жылы мынау азыркы шарттагыдай болуп, инвалид болуп калды. Ошондон ушул убакка чейин өзүнүн баягы туруктуу мүнөзү менен, аракетчилдигинен турмушта мен ойлойм мугалимчилигин улап, турмушта жолун таап, бала чаканы чоңойтуп, ушинтип жашап атабыз азыр. Аялдын өзүнүн аракетчилдиги болбосо жашоо кыйын да. Өзү негизги үйдүн, семьянын башында турган аял киши болуш керек да. Үйдүн ички эмесинде. Сырткы эркек киши жасаса дагы үйдүн ичиндегинин баарын аял киши жасаш керек. Анан өзүнүн билгичтиги, аракетчилдиги, мээнеткечтиги айырмаланат да. Ошон үчүн балдарды тарбиялап өстүрүп ушул убакка жетип атабыз. Кудайга шүгүр, эми экөөбүз тең пенсиядабыз. Жаш курагында өзү кызматчынын жалгыз эрке кызы болуп чоңойду. Балдарын да катуу айтпай эркелетип чоңойтот. Кайда барса апасы менен сыймыктанган уул кыздары зарыл жумушун токтотуп, токтокан айымдын көңүлүн карайт. Эне деген эне да бар, эне деген жакшы сөздөрдү айтат, жакшы тарбия бергенге аракет кылат. Биз ошону менен сыймыктанабыз. Апам эми мээримдүү, бардык маселени чече билген, кеңеш билген, артактуу энелердин катарына кирген адам. Аябай жакшы деп ойлойм, анткени азыркы маалда бир гана өзүнүн балдары, неберелерин эмес, Кара Көлдүк бардык жаштарга өзүнүн тарбиясын берип келди. Апабыздан биз түшүнүктүү болуу, дайыма адамдарга мамилени жакшы жасоону үйрөндүк. Өзү апабыз бизге билген эле акыл насааттарын айтып, үйрөтүп келет да. Кара Көл шаардык балдардын чыгармачылык үйү тарабынан уюштурулган республикалык конференцияда Токтокан Чокоеванын усулдук, билим берүүчүлүк, чыгармачылык ич тажрыйбасын жайылтууга басым жасалды. Менин энем аябаганда иштүү адам болгон. Мен 8 жашымда эле мамам тиги бирдекени крючок менен түйгөндө, мен 8 жашымда эле мамам колунан ала коюп түйүп, кайра коюп бекитип, ошону жүрүп анан 9 жашымда эле крючок менен түйгөндү үйрөндүм да. Анан кийин сайма сайганды үйрөндүм. Ал убакта биз туштуруктары сайчыбыз. Анан ошентип уланып кетти. Бул энекемден калган чеберчилик мага. Багы мурас деп коет го. Менин өзүмдүн автордук ишим көз мончок дарагы болду да. Бөлөк элдердин мына сакурасын, бансайды көрүп, анан кийин мен ойлодум, эмне үчүн биздин кыргыздын көз мончок дарагын жасай албайм деп, анан тамчы немеси менен көз мончок дарагын жасадым. Андан кийин мына ортодо турган мына немени тиги мажүрүм талды жасадым. Могу майда болуп жасалгандар, мына майда болуп жасалгандар. Андан кийин акча дарагы дей башташты. Анан акча жөнүндө дарак болгондо мен мынандай тамчы эмеси менен тыйындарды чогултуп, аларды тешип, анан кийин кошуп жасай баштадым. Мында бул жерде мисалы менин кызымдын жылы жылан, анан кичи уулумдун жылы жылан. Ошон үчүн жыландарды коштум. Үй бүлөбүз дайыма бекем болсун деп жүрөкчөнү коштум. Ошентип буларга карата. Анан кийин кичинекей неберем бар, өзү ит жылында. Ошон үчүн мындай иттин немесин кошуп койдум. Көмүскөдө жаткан чеберчилик өнөрү ойгонуп, жаңыча идеялар менен окуучуларды кызыктырды.
Токтокан Чокоева балдарга арнап жумуктарды жазып келсе, азыр 3 китептин автору. Биринчи китепте Мабет Асан Ибраев деген билесиңер эменин нарындын казысы. Ошол бала жардам берип чыгарыңыз эже деп редакциялашып, ошентип биринчи китеп чыгардым. Салима эжеке аябагандай мыкты чыгаан мугалим. Салима эжекенин күйөөсү бизде ата-энелер комитетинин председатели болуп, экинчи школда иштеп турчу. Бул адамдардын жакшы сөздөрүн уктум, булардын жашоосун көрдүм. Чындыгында жаш кезиңде бөлөкчө бир мамиледе болосуң. Анан булардын жашоосун көрүп, түздөндүм да. Ушул эжеке менин идеалым болуп калды. Ошон үчүн ушул эжекенин жашоосун, өмүр жолун, иштеген ишин жана жезденин бизге кылган мамилесин, ошол үчүн анан кийин ак жарык деп элге мындай бир жарык чачкан нурдуу адамдар деп ошол биринчи китеп. Экинчи китепти Жалгыз дарак деген китепти, анан мына үчүнчү китептин редактору Бурулкан Карагулова. Бул автордун 3-чү Керимсел аттуу китеби. Үй бүлөдө болгон ууш кыйыштар, кубаныч, өкүнүүнү ичине камтыган чыгармалары окуган адамдын кээде ыйлатса, кээде күлдүрөт. Бул Керимсел деген китеп жакшы, чоң аракет кылып аткан энелердин көйгөйү, энелердин бийиктиги, энелердин ыйыктыгы жөнүндө жазылган китеп. Рахмат силерге, бизди жараткан энелер. Токтокан Чокоева түйшүктүү жумушунда өзүрлүү эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. Билим берүүнүн отличниги төш белгисинин ээси. Райондук, шаардык бир канча ардак грамоталарды алган. Жаштардын баардыгы идеал туtup эле батыштын баягы миллион акча тапкан кишилердин баардыгы эле ошолордун китептерин окуп атат. Мына мен таң калам да. Кыргызстанда мына сиздердин шаарда ошондой киши бар да. Мына Токтокан эже өзүнүн жашоодогу позициясы менен, граждандык позициясы менен эмне деген гана чоң баатырлыкты жасады. Башкабыз болгондо жөн үйдө отуруп калмакпыз. Мына канчалаган балдардын өнөрүн арттырып, эстетикалык рахат тартуулап, анан ошол ишти жөнөкөй эле бир орто сар жасабай, республикага үлгү болорлук кылып, канча семинарларды өткөрүп, ошентип иштеп атат да. Кыргызстандык мотиватор, дүйнөлүк мотиватор Токтокан Чокоевдон эжеке бар экенин баарын билишин каалай келем. Менин мотиваторум, мен ушул эже менен байланышканда, ушул эже менен сүйлөшкөндө ушунчалык энергия алам. Ар бириңиздер мотивация алып, ушул эжеден үлгү алышыңарга мен чын ниетимен тилектешмин. Эжекем дайыма аман болсун. Жаштарга мотивация берип, жашоого болгон кызыкчылыгын, жашоого болгон жашоодогу оор жеңил, жашоодогу ар кандай кыйынчылыктардан жол табарына ушул эже дайыма үлгү болсун. Токтокан айымды көрүп турмушта өзүн түздөгөндөр арбын. Күнүмдүк ишин пландап, жашоодо кызыгуу менен иш алып барган, дагы да алдыда бир топ максаттарды коюп, талбай эмгектенген айымга Каракөл шаарынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Бул көп кырдуу талант ээси үчүн сыйлык жана сыймык. Токтокан Чокоевдон да терең ыраазычылык менен куттуктагым келет. Ушул сизге тазим, биздин жергиликтүү бийлик тараптан ар дайым колдоо аласыздар. Сиздин чыгарган иш аракеттерди ар дайым ийгиликтүү жаралып, жазылган китептер республикалык эмес дүйнөлүк масштабдагы тилдерге которулуп, жайылышына тилектешибиз. Өткөнүңүз өнүгө берсин, ден соолугуңуз чың болсун. Анан кийин бизде Каракөл шаарында эл арасында
кылган эмегиңиз бааланып, бизде жалпы кеңешип сизге Кара Көз шаарынын ардактуу атоо деген наамын